Виноградный айылында таза суу көйгөйү чечилди. Буга чейин сууну ташып ичүүгө аргасыз айыл эли эми ар бир үйгө суу жетерине жетин албай турушат. Saat mal менен ушу график түзүп койгонбуз. Ошол малда кошуналардан алып алчу. Анан кийин баягы молоковозторубуз бар. Өздөрү ошо алар менен да сүйлөшүп, сүттү тапшырып бүткөндөн кийин жууп келип, ошол сууларды таза суу алып келип, башка жактан алып келип, анан айрым элдерге таратып берчүбүз да. Илгери 30-40 жылдары салынып калган суу түтүктөрүнүн баары көбүнчөсү жараксыз болуп калып, өзгөчө жайдын күндөрү суу жок болуп калып, суу ичкенге суу жок болуп калып, ушундай көп жылдан бери ушундай көйгөй, чоң көйгөйүбүз бар эле. Суу менен камсыздоо системасын жаңылоо жана куруу иштери Арис долбоору тарабынан ишке ашууда. Бул үчүн 45 миллион 900 миң сом бөлүнгөн. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап калды. Суу мунарасы тургузулуп, 14 чакырым суу түтүктөр тартылды. 97% бүттү, суу түтүкчөлөрү толук киргизилди, колодцтердин баары орду менен смета боюнча орнотулуп бүттү. Азыркы күндө Виноградный айыл өкмөтүнүн муниципальный предприятиясы менен өткөн жуманын башынан бери ар бир үйлөргө суу түтүкчөлөрүн киргизүү ишин муниципальный предприятие өзүнүн күчү менен жана элдердин күчү менен киргизип жатышат. Иш март айларында башталып калган, декабрга чейин Кудай буйрса бүтүп калабыз деген ишеничтебиз. Алдыда сууну сарамжал пайдалануу үчүн суу эсептегичтер орнотулмакчы. Бул ичүүчү сууну туруктуу камсыздоого өбөлгө. Ошондой эле мында эсеп кысап так жүргүзүлөт. Счетчик боюнча азыр койсок, биз ар бир эмеге абонент книжка ачып берип, ошолордун канчадан неме кылгандарга айылды контроль жакшы болот да. Анан ар бир үйгө барбастан, ар бирди какпастан биз ошол эмеден колодцтан ачып счетчиктен эмеден алып кетебиз. Канча суу колдонду, канча оплата болуш керек. Анан жаңы абонент кеңтерге жазып беребиз. Ошону элде өздөрү көрүп, анан кийин чындыкты көрүнө болот да. Анан бизге да жакшы болду, мына суу болуп, элибизге жакшы болуп калды. Бизде суу түтүкчөсү эскиден Союз убактан калган эски эмеде, азыр мына жаңалап коюп жатабыз. Виноградный айылында калктын саны 5 миңден ашат. Ал эми жалпы Васильевка айыл өкмөтүндө 14 миңдей адам жашайт. Учурда коңшу айылдарда таза суу көйгөй бойдон калууда. Өздөрү теш казып, бурит этип, суу чыгарып ашканда башка айылыбыздарда. Бирок аякта суунун сапаты санитардык абалы кичине начарыраак. Васильевка айылында бияда Полевой деген айыл бар, Привольный деген айылыбыз бар. Ошо өздөрүнүн эмеси менен чыккан. Акыбалды эле оор эле. Биринчи этап эми ушул мына быйылкы киргизип алдык. Кийинки жылдарга да аяка да жаңыртуу боюнча иш пландарыбыз бар. Аламедин району боюнча калктын дээрлик 60%-на таза суу жетпейт. Абалды Арис долбоору жеңилдетип, быйыл район боюнча 4 айыл суу менен камсыздалды. Азыркы тапта Кайырма айылында курулуш иштери уланууда. Келерки жылы жаз алды менен таза суу бериле баштайт. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, ФТРК Чүй.